Сиздер Машина Кейджи каналын көрүп жатасыздар. Биз Кара Суу шаарынын Борбордук базарында жүрөбүз. Азыр сиздерге ушул катарда турган мына байкап атсаңыздар керек. Араба, ушунда ванналар, сантехника, бочкалар, шлангтар турат. Азыр мага көзгө көрүнүп аткан ушулардын айрымдарында токтолуп, кандай товарлар бар экенин көрсөтүп, айтып кетейин. Айтмакчы, ушул видеобуз мурдада мен тартып жүргөндө аябай көп просмотрду ээледи эле. Видео менен бөлүшүңүздөр, лайк басып, комментарий калтырыңыздар, өз каалоолоруңуздарды, суроолоруңуздарды, сунушуңуздарды айтып кетсеңиздер, мен кийинки чыгарылышта дагы ошого карап видео тартып кете берем. Бу арабалар канча болуп атат экен? 2000 сомдон. 2000 сомдон экен. Мыналар деле ошондойбу? 2000 сомдон экен. Түшүнүктүү. Бул жакта бочка бар экен, 100 литрлик. 630 сомбу? Бул 30 литрликчи? 300 сом. Бул 50 литр окшойт, а? Бул канча? 450 сомдон. Стремянкалар 2400 дейби? 2400, 6 мынандай тепкичи менен экен. Булчу? 3000 сомдон. Мына темир идиш канча болуп атат? 900 сомдон. 2 капын батат. Анда мындай караганда 100 килограммга экен да? Рахмат. Рахмат. Так. Бул жакта сатуучу көрүнбөйт экен ванналарды. Же силерден бул да? Силер сенденби? Балаларын билесиңби? Жок, балаларын билбейм дейт. Кайсыл жак? Бул жак силерникиби? Эси жок, көрүнбөйт го. Мына пластикабы? Пластикка окшойт менин оюмча мындай. Неме эмес? Таш эмес? Же ташпы экен? Ташпы? Таш экен. Мынандай жумшак немеге окшоп кетип атат, кармасаң. Таш деп атат. Силерден эмеспи бу? Канча болуп атат баасы? 11000 сомдон. Барды тең эле 11000денби? Кичилер 10000 сом экен. Кичинекейи 10000 сомдон могунчу. Таш деп атат бардыгы тең эле. Мынакей бочкаларга да келдим жакындап. 1 тонналык экен, 9,5 миңби? 9,5 миң сом. Мынач 1,5 тонна бул. Бул да 1 тонна экен. Бул канча болуп атат? 9,5 миң. Түшүнүктүү. Баасы бирдей эле экен. Бул жакта мындай казандар бар экен. Казандардын 30 литрлиги. Силерденби? 30 литрлиги канча болуп атат? 30 литрлик 1400 сом. 50 литрликчи? 1800. Мыналар 100 болуш керек, а? 120. Булар канча болуп атат? 3200 сомдон. Ана бочкалар да сиздерденби? Жарым тонна экен, а? 5000 сомдон. Анда краниги да болуш керек астында. Суу сактап мындай. Суу туруктуу чыкпаган жерлерде ушул көбүнчө ушулар алып колдонушат. Мо бочка канча литрлик? 250 да. Кайсы? Мо 250. Канча деп атасыз? 2300 сом. 250 литрлик экен. Капкагы менен мындай герметичный эле жабылат окшойт. Жакшы. Жакшы жабылат деп атат ээси. Жолдун карама каршы жагына өтсөк, дагы мындай темирден жасалган ушундай цистерналар бар экен. Булар канча тонналык? 1 тонна? 850 литр. Баасы канча болуп атат экен? 14,5 миң. Булчу канча литрлик? 1 тонна 200, баасы? 19 миң. Бул да ошондой эле, а? Булчу? 500 литр, баасы? 5,5 миң сомдон. Бул жакта да очоктун жана казан түрлөрү бар. Эң чоң казан канча литрлик?
Eң чоң казан 250. 200 литр. Басы канча болуп атат? 7000 сом. Очогучу? Очоң 10 000 сом. Очогу 10 000. Очогу кымбат экен да казандан, темир көтөрүлүп кетип, ошо кымбаттап кетти деп атат. Булар да ошондой эле размерде окшойт, Жок, булар кичинераак экен, 125 литрликтерге. Канча болуп атат очок? 6000 сомдон. Булар канча литрликке? Булар 12 литрлик. Басы? 1200 сом. Мыналар 50? 30 литрлик. Басы? 2300 сомдон. Жакшы. Дагы мынандай бизге керектүү көп эле адамдар колдонгон мынандай пластика фляктары бар экен. 22 литрлик канча сом болуп атат? 170 сомдон. Мына 10 литрби? 10 литрлик канча? 110 сомдон. Андан кийинкиси 30 литрлик. 280 сом. 60 литрлик. 450 сомдон. 50 литрлик 420 сом. 100 литрлик эң жогору 700 сомдон. Жакшы. Дагы могу жерде пластиковый цистерналар бар экен, Бул канча литрлик? 200 литрлик. Производство кайсы жактыкы? Өзбекстанбы? Басы канча болуп атат? 2300 сом. Бул 300 литрлик экен, 4000 сомдон. Жакшы. Анан капкактын размерине жараша бар экен, силерде? Түрү менен бар экен. Канчадан канча сомго чейин? 250 сомдон 1000 сомго чейин. 250 сомдон 1000 сомго чейин экен. Эми бул эң ошо чоң диаметрдеги 1000 сом, эң кичинекей диаметрдеги 250 сомдон экен. Мынакей көбүнчөсү ушундайлар бар экен. Могу чөгүндөр дагы бар экен, пластикалык. Канча болуп атат булар? 40 сомдон 30 сом. 40 сом, 30 сомдон. Жакшы. Мындай арзан эле. Тажиктер расылы. Булар 700 сом, 107 литр. 700 сом, 107 литр. Бул 90 литр. 90 литр 500 сомдон. Дагы жайдын аптаптуу күнүндө биздикилер мынандай самодельный душ кылып алгандар бар. Мындай бочкага эле коюп, ванной жасап туруп эле мындай жуунучу жер жасап, анан кийин күндүн ысыгына эле сууну ысытып жуунуп алсаңыздар дагы болот экен. Ошого мындай бочкалар бар экен. Мо бочкаларыңыз канча болуп атат? 80 литрлик 1000 сомдон. Мо чоңураак окшойт, 120 литрлик басы 1200 сом. 100 литрликпи же бул 80би? Бул 80 литрде муна 60бы? Бул 60ыңыз канча болуп атат? 800 сомдон. Эң кичинекей ушу 60 литр экен, сизде? Жакшы, рахмат. Мо немелерчи кол жугучтар? 350 сомдон. Рахмат. Моолар 1400 сомдон. Булчу? Сатылды. Канчага сатылды? 1400 сом. Анан мо кичинекейиңиз канча болуп атат? 1300 сомдон. Ошол видеобуздун акырына чейин көрүп үзбөстөн көргөн көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Кудай буйрса, кийин дагы ушундай чыгарылыштарды жасайбыз келечекте.